Заманбап қалықты тейлөө борбору Кеминде жаңы мекеме пайдаланууга берилди. Кыргызстан менен индиялык ишкерлердин башын бириктирген форум, соода алаканы жандантуу планы. Адам өмүрүн алган зилзала Түркиядагы кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн Кыргызстандан куткаруучулар тобу барат. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Ар бир кызматкер өз функционалдык милдетин так жана ыкчам аткарышы керек. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев аппараттын тийиштүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен өткөрүлгөн жыйында билдирди. Төрага кызматкерлерди заманбап шартка ылайык жигердүү иш алып барууга чакырып, парламенттин иши аппаратка көз каранды. Андыктан ар бир кызматкер өзүнө ыйгарылган милдетти чоң жоопкерчилик менен сапаттуу аткарышы кажет. Айрыкча кагаз иштеринде тактык жана ыкчамдык өтө зарыл деди. Муну менен катар мамлекеттик тилге басым жасалышы керектигин айткан Жогорку кеңештин төрагасы документ жүгүртүүлөрдүн бардыгын электрондоштуруп, бюрократияны жоюунда маанилүүлүгүнө токтолду. Тартип жана жоопкерчилик бардык иштин башатында турат. Андыктан ар бир кызматкер өз ишине билим менен тажрыйбага таянып, адискөйлүк менен мамиле кылышы керек деп кошумчалады Нурланбек Шакиев. Бүгүн Чүй облусунун Кемин шаарында модернизацияланган калкты тейлөө борбору ишке берилди. Жаңы имараттын аянты 1168 чарчы метрди түзүп, борбордун аймагы 20 автоунаага ылайыкташкан унаа токтотуучу жайы бар. Ал эми күтүү залында 70 адамга чейин орундар каралган. Жаңы калкты тейлөө борборунун ачылыш аземи менен кабарчыбыз Акыл Аймаратова жеринен таанышып келди. Бүгүн Чүй облусунда 5-чи калкты тейлөө борборунун жаңы имараты ачылды. Кемин шаарында ачылган калкты тейлөө борборуна күнүнө 200дөн ашык жарандар кайрылып жатыптыр. Ал эми бул жерге кайрылган тургундар 2 күндүн ичинде жаңы паспорт ала алышат. Буга чейин Кемин шаарынын тургундары паспорт, балага күбөлүк, нике күбөлүк жана башка керектүү документтерди аба ырайынын ар кандай шартына карабай сыртта кезек күтүп алышса, эми жарандар имараттын ичиндеги ыңгайлуу жайдан ала алышат. Биздин бүгүнкү күндө ушул калкты тейлөө борборунда 12 оператор бар. Ошо операторлор өзүнүн кызматын элге көрсөтүп атат. Ар кайсы эме боюнча, тармактар боюнча, паспорт боюнча, жалпы жарандык паспорттор боюнча, нике күбөлүк, ошондой жана айткандай туулгандыгы бар күбөлүктөр боюнча эле кызматтарды көрсөтүп беришет. Ишке берилген заманбап типтеги калкты тейлөө борборунда жарандар үчүн бардык шарттар каралган. Имаратта күтүү залынан тарта нотариуска чейин жайгаштырылган. Калкка кызмат көрсөтүү тартиби электрондук кезек менен жүргүзүлгөндүктөн, ымыркайы менен келгендер баласы менен атайын эне жана бала бөлмөсүндө болушса болот. Ошондой эле төлөм жүргүзгөн касса, сүрөткө түшүүчү жай, документтерди кабыл алган бөлүм жана кайрылган жарандарга керектүү болгон маанилүү маалыматтарды берген бөлүмдө жайгашкан. Учурда 15ке жакын кызматкер иш менен камсыз болгон. Бул калкты тейлөө борборго бул бир эле жалгыз биздин цифровизация эмес, bundan тышкары жанакы юридикалык мини-үстүн программаларын госнотариусту да бул багы общий комплексный болот да, бул бир эле направление эмес бу. Көп жагынан керектүү элге бүгүнкү эмне керек болсо ошол үчүн салынган чоң имарат болот. Иманов учурда тургундар керектүү болгон 44 документти калкты тейлөө борборунан алышса, түндүк программасынын уюлдук телефондогу тиркемесинен 148 документ алууга болорун айтып, жарандарды электрондук колтамга алууга чакырды. Ал эми жаңы имараттын аянты 1168 метр квадраттуу түзүп, атайын 20 унаага чейин автоунаа токтотуучу жай каралган. Күтүү залында 70 орундук жайгаштырылган. Мен абдан жакшы кабыл алып атам. Элге ыңгайлуу шарт түзүп бериптир, абдан удобный шарт. Бияка чуркбай баары бир жерде бүткөнгө биз абдан кубанычта сүйүнүп атабыз. Мурун ушу Кемин районунда эле бар болчу. Ал жакта эми мындай деңгээлде эмес болчу да. Ушул ачылып жатканына аябай кубанычтамын. Бардыгы бүт ордорду менен
Мындай номери да бар экен, ызылдап очередь күтмөй жок. Эми бул ачылышканы калк үчүн аябай жакшы болду. Бияка биз паспорт алган келгенбиз. Кызыма, анан жолдошум экөөбүз загран паспорт алган келгенбиз. Белгилей кетсек, Кемин районунда 2 шаар жана 11 айыл өкмөт бар. Калкынын саны 48 миңге жетет. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Тышкы саясат боюнча ведомстводан дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бардык маалыматтарды тактап жатканын айтышты. Эске салсак, Түркияда магнитудасы 7,4 жеткен зилзала бүгүн таңда саат 4:17 болгон. Зилзаланын очогу Газиантептен түштүк-чыгышты карай 26 чакырымда жайгашып, очогу 7 чакырым тереңдикте экени айтылган. Сирия менен чектешкен аймактан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Жер жарым саат аралыгында Адана, Анкара, Анталия, Газиантеп, Кайсери, Мерсин, Трабзон, Урфада да силкенген. Бул жаратылыш кырсыгы бир нече адамдын өмүрүн алып, бир тобун жарадар кылып, имараттарды талкалап кеткен. Элчилик Стамбул жана Анталия шаарындагы консулдуктар менен биргеликте Түркиянын компетенттүү органдары менен жер титирөөдөн жабыркагандарды тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Кыргызстандын жарандарына консулдук укуктук жардам берүү жана кырдаалга мониторинг жасоо боюнча күнү түнү иштеген ыкчам штаб түзүлдү деп айтылган маалыматта. Түркияда жашаган кыргызстандыктар зарыл болсо жардам же кеп кеңеш алууга кайрылуу үчүн түз байланыш телефон номерлери иштеп жатканы кабарланды. Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганга өлкөдө көптөгөн курмандыктарга жана ири кыйроолорго алып келген жер титирөөгө байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. 2023 жылдын 6 февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түркия Республикасынын түштүк-чыгыш аймагында катталган жер титирөөгө байланыштуу аталган өлкөнүн улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентопко кат жолдоду. Көп адамдын өлүмүнө алып келген каргашалуу кырсык тууралуу кабарды кабатырлануу менен кабыл алганын айткан Нурланбек Шакиев боордош түрк калкына жогорку кеңештин атынан көңүл айтты. Ошондой эле жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин тилеп, кыргыз эли ушундай кыйын учурларда түрк эли менен бирге экенин кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу зилзаладан жабыркаган Түркияга 63 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөтөт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Министрлик президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен куткаруучуларды кырсык болгон аймакка жөнөтүп жатат. Куткаруучулар тобунун арасында психологдор, дарыгерлер да болот. Түркияга барчу кызматкерлерибиз Оштон дагы келе жатат. Эгер үлгүрсө, алар бүгүн 6 февралда жөнөп кетишет, болбосо калгандары эртең учат. Куткаруучулар атайын борт менен тамак ашын, чатырын, болгон шаймандарын кошо ала барат. Алардын арасында кинолог 2 ити менен учат, деди министрликтен. Республиканын борбору өлкөнүн өнүгүүсүнүн маанилүү индикатору. Бул боюнча пикирин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров борбор калаанын өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгаруу жана 2023 жылга пландары боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын кеңейтилген коллегиялык жыйынында билдирди. Өнүккөн өлкөлөрдүн стандарттары боюнча 15 заманбап мектеп жана 1 бала бакча куруу долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу кыска мөөнөттүн ичинде бурулуш жасоого,
биздин учурда жалпы билим берүүчү мектептердин жетишсиздиги көйгөйүн чечүүгө болорун көрсөттү. Бул жалпы өлкөнүн ыраттуу өнүгүүсүнүн көрсөткүчү. Бишкек шаары жакынкы келечекте жарандарыбыз өнүгүүгө багыт алып, бакубатчылыкта жана коопсуздукта жашай турган илимдин, билимдин жана каржынын борбору болуп калышы керек, деди Акылбек Жапаров. Ал министрлер кабинети борбордун көйгөйлөрүн чечүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Муну менен катар шаардагы тазалыкты камсыздоо маселесине өзгөчө басым жасап, анын тазалыгына өз убагында көңүл бурууга чакырды. Бүгүн баш калаада Кыргыз-Индия B2B бизнес жолугушуусу өттү. Иштиктүү жолугушуу Индиянын кызматтарды экспорттоо кеңеши компаниясы, Индиянын Кыргызстандагы элчилиги жана улуттук инвестициялык агенттигинин көмөгү менен өткөрүлдү. Бизнес форумда эки өлкөнүн ишкерлери өз ара кызматташуу жаатында кеңири пикир алышты. Ошондой эле Индия соода тармагын, социалдык тармагын өнүктүрүү үчүн Кыргызстанга грант берүү пландалып жатканы айтылды. Кененирээк Тазагүл Эмилбекова айтып берет. Кыргызстанда 2021 жылга салыштырмалуу чет элдик инвестициялардын өнүгүшү 2 эсеге өстү. Бул тууралуу Улуттук инвестициялык агенттиктин директору Умбириэл Темиралиев Бишкекте өткөн Кыргыз-Индия бизнес форумунда билдирди. Иш-чарага билим берүү, логистика, саламаттыкты сактоо, туризм, курулуш жана башка тармактарда иш жүргүзгөн 220 кыргызстандык жана 15 индиялык ири компаниялар катышты. Форумда Индиянын Кыргызстандагы элчилиги, Кыргызстандын президентине караштуу инвестиция боюнча улуттук агенттиги, Соода өнөр-жай палатасынын жана Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин колдоосу менен уюштурулду. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Арун Кумар Чаттерджи Кыргызстан абдан ачык мамлекет экенин белгилеп, жакында Индия соода жана социалдык тармагын өнүктүрүү үчүн Кыргызстанга грант берүү пландалып жатканын билдирди. Эки өлкөнүн ортосунда ар кайсы тармакта бизнести өнүктүрүүдө иш алып барылууда. 2019 жылы соода тармагын өнүктүрүү багытында жол түзүлгөн. Бүгүн биз эки тараптын ишкерлерин жакындатуу үчүн дагы бир кадам жасадык. Форумдан кийин жаңы бекем байланыш түзүлөрүнө ишенем. Индия тарап Кыргызстанга социалдык тармакты да өнүктүрүүгө жардам бере турганын айта кетейин. Мындан сырткары насыя берүү да пландалып жатат. Мындан сырткары бул форумдан кийин өлкөдө бизнес ачууда кандайдыр бир маселе жаралса, аталган агенттик ар дайым көмөк көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалады. B2B форматындагы жолугушууларда чет элдик кесиптештери менен тажрыйба алмашкан кыргызстандык ишкерлердин арасында туризмди өнүктүрүү фонду да бар. Аталган фонд өткөн жылы Индия өлкөсүнө барып, туризм жаатында бир катар долбоорлорду сунуштап келишкен. Туристтердин саны көбөйүп атат, бир гана Индиядан гана эмес. Окууга келгендер да туристтер болуп саналат. Өзүңүздөр билесиз, 20-га тете, 1000ге тете индиялык туристтер бар. Эми сапатына карашыбыз керек да. Биз кандай сапат бере алабыз? Сапатыбызды көтөрүшүбүз керек. Ошо билим берүү сапаты болобу, туристтик кызматтарды тейлөө сапаты болобу, сапатын карап койсок жогору, ошондо дагы сапаттуу туристтер келет деп ишендирет элем. Анткени дегенде биздин көздүн карегинде болгон кичинекей алакандай болгон жерибиз бар, ысык көлүбүз бар. Эки өлкөнүн ортосундагы бизнес тармагындагы жыйындын алкагында өлкөнүн бизнесмендери үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылат. Индия маданиятын өлкөгө таанытууда алгачкылардан болуп иш алып барганын айткан Кыргызстан аялдар конгресси учурда аталган өлкөнүн соода өнөр-жай палатасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Казыр мына элчи менен сүйлөштүк, дагы бир жолу эртең ошол Индиядан келген 3 айым менен казыр жолугушуу өткөргөн тагыз эртең. Бул туризм сферасы, билим берүү сферасы, анан текстильный жагыда. Эмне дегенде Кыргызстан аялдар конгресси көп жылдардан бери сиздер билесиздер, биз ошо тигүүнү үйрөтүп атабыз да. Ошондуктан бул сфера бизге аябай кызыктарбыз. Анан жыл сайын Серечкунт Мела деген Индияда Нью-Делинин жанында атайын чоң ярмарка өтөт да. Иш-чара Кыргызстан менен Индиянын экономикалык кызматташуусун активдештирүү, инфратүзүмдүк жана энергетикалык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу жана алдыңкы индиялык компанияларды кызматташууга тартуу максатында өтүүдө. Азыркы тапта өлкөдө бизнес үчүн ыңгайлуу салык режими иштеп жатат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу режиссер, кыргыз кино өнөрүнүн корифейи Геннадий Базаров 81 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Ал соңку жылдары Кыргыз телефильм чыгармачылык өндүрүштүк кино-видео фирмасынын режиссеру, сценаристи болуп иштеп жаткан. Базаров кыргыз кино өнөрүндө кыргыз керемети деп аталган гүлдөө доорун жаратуучулардын бири, кыргыз кино өнөрүнүн корифейи. Саманчынын жолу баштаган шедевр чыгармалардын режиссеру. Ал өмүрүнүн 65 жылдан ашуун мезгилин кино өнөрүнө арнаган. Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Ат башы районунда жарык дүйнөгө келген. СССРдин кинематографиясынын отличниги, атактуу Саманчынын жолунан башка Каныбек, Жаңылуу, Буктурма, Көчө, Айың, Аномалия өңдүү мыкты фильмдерди жараткан. Геннадий Базаровду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 7 февралда саат 10:00 Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Маркумдун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлат. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.